тяжелый вес. И справа от меня находится в синем углу октагона клуб Ил ММА. Возраст 30 лет. Первый дан по Тхэквондо ГТФ. Встречайте, Евгений Милосердный Грунтковский. Также его оппонент в красном углу октагона. Вес 114 килограммов. Клуб Ахбарс. Возраст 33 года. Мастер спорта по самбо. Чемпион ЦФО России 2014. Встречайте, Джиргалбек Чомонов. Раунд номер 1. Итак, гости, давайте еще раз все вместе поаплодируем нашим бойцам. В самом главном бою, в самом тяжелом весе сегодняшнего вечера, по баллам побеждает под ваши аплодисменты Чомонов Джиргалбек! Республика Кыргызстан, бойцовский клуб Ахбарс! Саламатсыздарбы урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү биздин көрсөтүүбүздө келечекте көптү үмүттөндүргөн спорт жаатындагы мекендешибиз Орусия өлкөсүндө көптөгөн кыргыз мекендештерибизди спорт жаатында тарбиялап, өзү да спорт жаатында көптөгөн ийгиликтерди жаратып, Кыргызстанга салым кошуп келе жаткан Жыргал Чомоновдун спорт дүйнөсүндө сүңгүп көрсөк, анда эмесе баштадык. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз азыр спортчу мырзанын спортко алгачкы жолу аралашкан жеринен суроо берип баштасак, анда эмесе Жыргал мырза айтсаң, ошол спортко алгач кайсыл жерде аралашкансың жана ошондой эле ийгиликти кайсыл жерде жараткансың? Алгач спортко мени 7 жашыман атам биринчи жолу мени эркин күрөшкө алып барган. Эми алгачкы ошо жеңиштер ошо эркин күрөштө болгон. Эсимден чыгып калды кандай экен. Анан кийин эсимде калгандары ошо кийин ошо Россияга кетип калдым 2001-жылы. Анан кийин ошол жакта анан кийин боевой самбо боюнча машыгып жүрдүм. Анан 2014-жылы алгач ошо Центральный федеральный округ боюнча Санкт-Петербургда Россиянын чемпиону болдум. Ошо менен анан мастер спорт болуп турдум да. Анда Россиянын атынан чыгып жүрдүңүзбү же Кыргызстандын? Жок, Кыргызстандын атынан чыгып жүрдүм. Дайыма эле Кыргызстандын атынан чыгам. Ошо чет жактарда Кыргызстандын атынан чыгып, Кыргызстандын атынан ошо машыгууларды өткөрүп жүргөндө мындай тоскоолдуктар болбойбу башка өлкөлөрдө? Жок, азыр андай түшүнүк жок го дейм азыр. Баары эле эркин болуп калды, азыр эч кандай тоскоолдук жок. Ар ким өзүнүн каалагандай эле. Кайсы салмакта спортко мындай беттештерге түшүп баштагансыз? Мен ошо боевой самбода баштагандан бери эле ошо 93 килограммдан жогорку весте урсам, дайыма тяжелый весте, эң оор салмакта. Айтайын дегеним ушул эң оор салмак, азыр эң оор салмактан бизден мына Кыргызстандан чемпиондор аз да. Мындай чыгыш кыйынбы, билбейм, беттештерге түшүш негизинен бизде аз. Сиз кандай аракеттерди жасадыңыз ушул багытта мындай жогорку деңгээлге чыгып калдыңыз да? Жетиштиңиз? Кандай жетиштик? Ар бир спортчу кылгандай эле биринчи майда мушташтарга түштүк, любительский уровеньде. Кийин секен профессиональный уровеньге чыктык.
Бизде оор салмактагы профессиональный спортчулардын аздыгынын себеби бизде аз да өзү негизи аз оор салмактагы балдар, саналуу эле балдар барбыз. Биз мен Россияда жүргөн үчүн ал жакта өтө көп оор салмактагылар. Ошо түрткү болду да, оор салмактагылар менен көп иштедим. Биринчи эле алгачкы 2015-жылы биринчи жолу чыктым профессиональный бойго. Ошондо уже оор салмакта чыгып баштадым да. Себеби эмнеде ошо оор салмакта азыр жогоруда сөз кылгандай? Оор салмактагы бизде чемпиондор аздыгы себеби эмнеде? Аздыгынын себеби менен точно айта албайм. Эми оор салмактагы балдар спортко азыраак кызыгат окшойт деп ойлойм да. Себеби баягы кайсы залга барба, Кыргызстандын кайсы залына барба, оор салмакта балдар аз. Жок, кээ бир залдарда такыр жок аларчы, бүт эле майда берсе. Кээ бир залдарда бар, бирден экиден анан кийин алардын иши барбы же өзү кызыкпайбы, дальше мында уровень көтөрүшпөйт да, ошого азбыз. Оор салмактагылар өтө аз ошон үчүнчү. Ошо турнирге барып, тяжелый вестен биринчи месттен алып, Россиянын спорт чебери деген боевой самбо боюнча мастер спорт званиясын алды. Андан бери 2014-жылдан баштап любительский ММА боюнча турнирлерге чыга баштадык. Андан кийин кичине опыт алгандан кийин 2016-жылдан баштап биринчи профессионалдык беттештерди өткөзө баштадык. Биринчи беттешке россиялык Грунтовский деген Россиянын мушкери менен беттеш өткөзүп, аны жеңип, андан кийин экинчи беттеш өткөздүк. Экинчи беттеш, үчүнчү беттештерде нокаут менен раундтан мурун жеңишке жеттик. Төртүнчү беттешибиз өзүбүздүн мекенибизде өттү. Кыргызстанда, Бишкек шаарында, Кожомкул спорт сарайында өттү. Ал беттеште дагы казакстандык мушкерди нокаут менен экинчи раунддун аягында жеңип чыкты. Андан бери Үскөлдүн Чолпон Ата шаарында өткөн кечеги жакындагы турнир болду, акыркы беттеши. Өзбекстандын кикбокс боюнча чемпионун 45 секунд убакытта жеңип чыкты нокаут менен. Жыргалбек Ушинегин мүнөзү кичипейил, ыймандуу, тренердин сөзүн уккан, жакшы адам. Жыргал мырза, айтсаңыз, сиздин өзү кесибиңиз кандай? Менин кесибим өзү башынан университетке тапшырганда гаишник болгом да, ОДДга тапшыргам. Жалал Абадта университетте, мамлекеттик университетте. Анан аз эле окудум, бүтүрбөй эле анан Россияга кетип калдым. Эми азыркы күндө жашоом ушу спорт төркүшү менен балдарды машыктырам, бойлорго чыгам, ушу бойдон тапкан акчалар менен жашайм. Спортты мындай өз калооңуз менен тандадыңызбы же ушундай турмуш ошол жака багыттап койдубу? Өз калоом менен эле десем болот. Бирок турмуштун да кичине багыттаган жери бар. Бирок көбүнчөсү өз калоом менен болгон себеби кичине мен айтып атпайм, кичине мен атам мени спортко берген. Ошонун аралан ошо мунсуз жашай албай калдым да. Азыр эми мына акыркы боюңуз тууралуу айтып кетсеңиз, акыркы беттешиңиз тууралуу. Акыркы беттеште мен казакстандык мушкер менен уруштум. Өзбек улутундагы мушкер экен, эми азыркы күндө ошо Казакстандын жарандыгын алып, ошо Казакстанда жашаган мушкер экен. Бою менден бир кыйла узун экен, 5-6 сантиметрдей. Веси дагы өтө оор экен. Менден ошо вес болгон күнү менден 24 килограмм оор көрсөттү веси. Эми ошо статистика бар да, кагаздар. Ошого карасак, Өзбекстандын бокс боюнча чемпион экен, кикбокс боюнча чемпион экен. ММА боюнча да жакшы көрсөткүчтөр бар экен. Эми ошо кандай өттү сиз үчүн? Мындай кыйынчылык жаралдыбы? Жок, кыйынчылыкка убакыт эле болбоду, кыйынчылыккачы. 40 секундтун ичинде эле бүтүп калды. Эми билбейм, биздин немебиз кичине күчтүүрөөк кылып койду окшойт, анда ошондой болуп калды. Анда эмесе, урматтуу телекөрүүчүлөр, биз азыр ошол беттешке көңүлүбүздү бурсак.
Жыргал мырза, биз азыр мына боюңузду көрдүк, аябай бир жогорку деңгээлде өтүптүр. Чынында элдер да мындай аябай кызыгып көрүптүр да. Аябай бат бүтүптүр. Анан азыр эми жогоруда да бир сүйлөшүп калдык. Мына Россияда туулду кыздарым, биз Россияда жашап атабыз деп айтып атпайсызбы? Улуу жазуучубуз Чыңгыз Айтматов айткан экен да. Мен ушул балдары чоңой электе эле айткан экен. Мен ушу кыжалат болгонум ушу балдарым кыргызча билбей калганы депчи. Сиз дагы мындай ойлоносузбу, ошо балдарыңыз кыргызча билбей калыштан? Сиз эми Россияда жашайт экенсиз, ишиңиз ошо жакта экен. Албетте бар да коркунуч. Кыргыз болгондон кийин коркот экенсиң, ушу балдарың орусча сүйлөп калбаса экен. Себеби мектеби дагы, садиги дагы баардыгы орус тилинде да. Ошондон коркот экенсиң. Ошондой болбош үчүн үйдө кыргызча сүйлөшөбүз. Сөзсүз кыргыз тилинде сүйлөшөбүз. Кинолорду, ырларды, аңгемелерди баардыгын кыргызча коебуз үйдүн ичинде. Эми сыртка чыкканда майла жок. Сыртка жаш балдар менен ойнойт. Ошондой болот. Бирок коркунуч бар, албетте. Мисалы эми азыр жумушуңузда Россияда, келечекте Кыргызстанга келип ошо спорт жаатында эле Кыргызстанда иштейин деген ойлоруңуз бар да? Ниетибиз бар эми буюрса. Эми азыр кандай десем, ММА бул биз кылып аткан жумуш. Кандай десем, бул мамлекет жагынан эч качан каржыланбай турган иш да бул. Анан кийин эч кимге керек эмес иш. Ойлойсуң, өзүбүздүн эле кызыкчылыгыбыз үчүн керек иш да бул. Анан кийин мындай эле жеке организация. Жеке организация. Эми азыр өзүбүзгө тиешелүү, кандай десем, каражатты топтоп алгандан кийин, мындан ары жеде турган каражатты топтоп алгандан кийин сөзсүз Кыргызстанга келем. Сөзсүз ниетим бар. Ар бир мелдешке кеткенде биринчи очередте биз Аллахтан сурайбыз, ушул оңоюнан берсин, утуп келсин деп, травма албай калсын деп дагы аябай ойлонобуз. Биринчиден мен, анан кийин кыздарым, анан менин сүйүктүү кайненем дагы аябай ойлонуп, утуп келгенде аябай сүйүнөбүз, сезимдер аябай жакшы болот. Аябай кубанычта болобуз, үй бүлөбүз менен, кыздарым менен аябай кубанычта болобуз. Биздин 4 кызыбыз бар. 4-өөбүздөн секирип, аябай сүйүнүп, тосуп алабыз. Ошондо болсо дагы аябай коркуп турабыз да. Аман сен келип алсын, соо келсин, травма албай келсин деп, баары бир кыйын да. Урушканда бир жерине тебип коет, бир жерине уруп койсо дагы аябай каттык тийиши мүмкүн. Ошондо дагы переживать этебиз. Албетте сыймыктанабыз. Бул деген кыргыз элине дагы кандай десем, кошумча салым болот да. Ошондуктан аябай сыймыктанабыз, сүйүнөбүз. Анан бул спортсмен болгондуктан биз үйдө бунун питаниясына дагы аябай көз салып карап турабыз. Продуктаны кандай алыш керек, кандай тамактаныш керек, өз убагында майлуу эмес, ушундайды өзүм карап контроль кылып турам. Аябай жакшы ата, кыздарын аябай сүйүп, жакшы көрөт. Мыкты ата десем дагы жаңылышпайм. Мисалы азыр сиз айтып аткан ММА. Бул дагы жогорку деңгээлдеги организация да. Сиз UFC'ге мындай чыгасыз, качан чыгасыз UFC'ге? Айтып калышат да, UFC эң жогорку. Эми ар бир боецтин ММА менен эмгектенип келген балдардын ою бул UFC да. UFC ошо сиз айтып аткан UFC. Бул эң биздин немебиз, точкабыз ошо да, эң пигибиз ошо. Ар бир боецтин ошондой ою бар да, ошока жетсем деген. Ошондой эле менде деле ошол ой бар. Эми аракет кылабыз ошого барганга. Бирок менин жашым дагы 35-ке чыгып калды.
Эми билбейм, ушу жашым айынан жетпей каламынбы. Бирок эч качан кеч эмес да, эч качан кеч эмес. Бир күнү болсо бир күнү мүмкүн көрүп калып чакырып калышат. UFC'де баягы рекорд койгон Степен Миочич деген билесиз да, жакшы. Оор салмактагы. 3 жолу өзүнүн курун коргоп калды да. Ал сизден мисалы жок дегенде 4 жаш чоң да. Жашы улуу. Сиздин жашыңыз 35те болгон менен мына Даниэль Корме жакында Степен Миочичти утту, өзүңүз билесиз. Анын жашы да андан да улуу. Мен оюмча бул жаш дагы сизге бир 10 жыл барбы дейм да. Туура эле, 10 жыл бар. Менин кандай айтсам, шек кылып атканымдын себеби биз азиатский боецтербиз да. Анан азиатский боецтердин аякка чыгышы кыйыныраак да. Себеби бизде кандай айтсам, бизде күйөрмандар аз болот да бизде. Анан кийин UFC'нин акча алып келген жери бул PPV дейт, платный трансляция да. Аны бизде Азияда эч ким көрбөйт да. Акча төлөп эч качан эч ким көрбөйт. Ошон үчүн биз аларга кызык эмеспиз да. Биздин Кыргызстанда спорт эмнеден аксайт? Кандай айтсам, мындай жаш баладан сурасаң дагы айтат да, каражат жагынан аксайт да. Каражат жагынан. Каржыланбайт. Канчалаганда кече күнү интернеттен окуп калдым. Азия оюндарына баргандар дагы акча жагынан көп кыйналышат экен. Олимпиадага баргандар кыйналат экен. Көп да, ошо каржыланбайт да. Слабый, каржыланса дагы аз каржыланат. Эми ошо шанс болуп калды, айтып койсом жакшы болот эле. Ошо биздин чоңдор, мен башка мамлекетте көп жүрөм дейм, мисалы үчүн. Мисалга алайын, Дагестанда. Дагестанда акчасы барлар сөзсүз бир спортсменди каржылайт да. Өзүнүн кызыкчылыгы үчүн эмес. Мамлекеттик эмес, жеке адамдар. Жок, бизнесмендер, жеке эле адамдар. Себеби ал адамдар түшүнөт да спортту. Анан кийин биздин чоңдор кандай? Биздин чоңдор спортту түшүнбөйт. Биринчиден, анан кийин спортчуларга акча, ошол акчаны, каражатты колдонуш өтө баягындай интерес эмес да буларга. Урматтуу телекөрүүчүлөр, жогоруда Жыргал мырза айткандай, биздин спортчулардын көйгөйү болгон каржы маселесине биздин атка минерлер дейбизби, бизнесмендер дейбизби, бир аз да болсо көмөк көргөзүп койсо, мына Жыргал мырзага окшогон бир мыкты спортчулар чыкмакчы. Бүгүнкү көрсөтүү ушуну менен соңуна чыкты. Жолугушканча.